Хандын куну айтылбайт, деди Шамен карыя Шабданга карап. Андан ары сөзүн улады. Хандын өлүмү ага туугандан, суучулдуку суудан, мергендики тоодон, дарчыныкы дардан деген элдин сөзү бар. Бугу сарбагыш бир кылжырдын тукуму. Ормонду туугандары өлтүрбөдүбү? Ормондун кунун алам деп Төрөгелди канча элди кырды. Ормондун кунун алам деп Үмөталы канча бүлгүн салды. Ормондун кунун алам деп сен топ чакырып жатасың. Эртең бугудан бир катын Шабданды туубас болуп турбу? Ал өткөн өштү, кеткен кекти куубас болуп турбу? Ошентип, ормондун тегерегинде эки-бир тууган эл чабышып чачыла береби? Сен жакшы болсоң, өткөн өштү, кеткен кекти кой. Атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер деген. Ормондун кунун чакырылган топко каралчу чыр чатактан алып ташта. Ал эми өткөн жылы ыдык көрсөткөн Чыныбайды жолдоштору менен үйүңө чакырып, ат мингизип, тонжап, ошону менен эки-бир тууган ортосундагы чатакты сен баскан болосуң. Кек алынат, бирок кек кекти пайда кылат. Айкөлдүк менен басылган иш айкөлдүктү пайда кылат. Сен муну тынчтык менен бүтүр, тынчтык артынан тынчтык келет деп сөзүн аяктады Шамен карыя. Шабдан баатыр карыянын айткан сөзүн туура көрдү. Кийин Чыныбайдан Шабдан баатыр кандайча конокко чакырганын сураганда, Шабдан кемеңгер тура деп бир ооз сөз айтып басып кеткен экен. Жашоодогу көйгөй эмнени билдирет? Турмуш жолунда адашуу бар экенин билдирет. Сен милдетиңди аткарбай атканыңды билдирет. Мөөнөттү билдирет. Биринчи, сен жасоочу иштин мөөнөтүн өткөздүң. Жүгүн көтөргөн жоксуң, ал өзүнүн кесепетин берүүдө. Экинчи, жасоочу иштин мөөнөтүн билбей жатасың. Сен ишти быша эле кесте баштадың. Ал сапатка жеткен жок, ошондон улам кесепеттер чыгууда. Үчүнчү, сен жетиле эле кезинде жыйынтыкты талап кылуудасың. Ага убакыт, деңгээл, шарт жетишсиз. Ошондон улам кесепетке чалдыгуудасың. Төртүнчү, сен тыным бербей, бышып жетүүсүн күтпөй, жагдайды адамды чоочутуп болуп жатасың. Ошондон улам кесепетке чалдыгуудасың. Бешинчи, кээ бир учурду кармоочу маанай болот. Ошол учурду сен кармабай калдың. Ошондон улам сен армандасың. Көйгөйгө так оот берчү бул даанышмандык, көрөгөчтүк, туура чечим, туура багыт, өзгөрүү жана өсүү. Буга жетиш үчүн адамдын изденүүсү, иликтөөсү, кылымдап чогулткан акылды ача билүүсү, иликтей билүүсү зарыл. Буга илим жана билим шайкечтикте болгондо өзүнүн таасирин бербей койбойт. Мындай учурда адам эмнеге муктаж? Устатка, кеңешчиге, колдоочуга абдан муктаж болот. Туура сөздү көп айткан акылмандар болсун. Жашоо сырын бүт тапкан даанышмандар болсун.